Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах, ва аля алихи ва сахбихи ва мауала. Жаратқан Алла Тағалаға шексіз мақтаулар болсын. Жана ең сүйікті елшісі пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссаламға Аллахтың саламы жана салаттар болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу мекендештер, урматтуу мұсылман туғандар. Сіздер мененки боло турган бүгүнкү сабагыбыздын темасы жума намазынын фазилеттери боюнча, урматтуу туғандар. Албетте бардыгыбыз билебиз, жума намаз бул парз амалдардан. Мына ушул кайсы бир инсан жума намазга окуй турган болсо, анда ал инсанга да сөзсүз түрдө жума намаз парз болуп эсептелет, урматтуу туғандар. Ошондуктан мына ушул жума намазынын фазилети, бул сабагыбызда ушул жума намазынын фазилеттери, ошондой эле жума намазга барып жаткан учурда, келип жаткан учурда, ошону менен биргеликте намаздын ичиге киргенде, ошол мешиттин ичиге киргенде кандай адеп ахлак сактаныш керек, мына ошол имам хутба айтып жаткан учурда эмне кылыш керек, ошол менен биргеликте намазга эртерээк барып, ошол имамга кунт коюп уга турган болсок кандай гана фазилеттер бар, сооптор бар, мына ушул боюнча болот, урматтуу туғандар. Ошондуктан бул негизи көпчүлүгүбүз жумага деп жумага барабыз, а бирок тилекке каршы көпчүлүгүбүздүн арабызда мына ушул жума намазынын фазилеттерини же болбосо адептерин билбегендиги себептен өтө чоң бир ошол туура эмес көрүнүштөр болуп жатканын биз бардыгыбыз көрүп билип турабыз, урматтуу туғандар. Ошондуктан мына ушул нерсеге айтылган аяттарга, хадистерге бир амал кылсак буюрса, ошол менен биргеликте жума намазы боюнча да башка бир хадистерди дагы изилдеп, ошол боюнча окусак буюрса, мына ошол жумага барганда, мына ошол жуманын адебин сактасак, биз үчүн, жалпы коомубуз үчүн өтө чоң бир жакшы бир көрүнүш, жакшы бир үлгү болот эле деп ошентип эсептейбиз, урматтуу туғандар. Ошондуктан бүгүнкү кыскача сабагыбыз мына ушул жума намазынын фазилеттери боюнча. Алла Таала Куранда айтат: "Астагфируллах, я айюхаллазина аману, иза нудия лис-салати мин яумил жумуати фас'ау иля зикриллах ва зарул бай. Заликум хайрул лакум ин кунтум та'ламун" dedi. О имандуулар дейт, качан жума намазга чакырып келгенде дейт. Башкача айтканда, жума намазга азан айтылганда дейт, фас'ау иля зикриллах, Аллахтын зикирине, Аллахты эстөөгө шашылгыла дейт. Вадарул бай, ошол учурда соода сатыкта боло турган болсоңор, мына ошол соода сатыгыңарды токтотуп тургула. Заликум хайрул лакум ин кунтум та'ламун. Мына ушул кылган нерсеңер силер үчүн эң жакшы болот, эгер ушул нерсени билсеңер деп Алла Таала Кур'ан-ы Каримде айтат. Аяттын уландысында: "Ва иза кудиятис салату фанташиру фил ард". Качан ошентип намаз бүткөндөн кийин, жума намазы бүтө турган болсо, анда жер бетине өзүңөрдүн рызкыңарды издеп тарап кетиле деп Алла Тааланын мына ушундай аяты бар, урматтуу туғандар. Мына ошондуктан ушул эми жуманын фазилеттерине келе турган болсок, жума бул эң ушундай күндөрдүн султаны болгон, эң ушундай ыйык күн, мусулмандардын байрамы, урматтуу туғандар. Мына ушул жума күнүндө башка бирөөгө зыян берген, мына ушул жакшы эмес, урматтуу туғандар. Мына ушул жума күнү эмне кылыш керек? Башка бирөө менен дагы ишибиз болбосун, өзүбүз жумушта боло турган болсо, ошол жумуштарыбызды так туура аткарып, мына ошондон кийин эле бош болуп калган учурда эң эле биринчи кезекте пайгамбарыбыз алейхиссаламга ушул салаватты көп айтышыбыз керек. Жума күнү мына ушундай күн, урматтуу туғандар, мына ушул салаваттын күнү. Колдон башlasак эле Аллахумма салли аля сейдина Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, мына ушул сыяктуу салаваттарды көп айта бере турган болсок, мына ушул ар бир салават айтканыбыз сайын бизди эмне кылат экен? Пайгамбарыбыз алейхиссаламга мына ушул биздин айткан салаватыбызды бир периште, паланчынын баласы паланча сизге салават айтты деп бир периште пайгамбарыбыз алейхиссаламга көтөрүп барат, урматтуу туғандар, ушул салаваттарыбызды. Ошондуктан эч кайсы бир убактыбызды бошко кетирбестен мына ушул салаватты көп айталы. Анын менен биргеликте жума күнү ушундай бир убакыт бар, урматтуу туғандар. Эгерде кайсы бир пенде мына ушул убакытта дуа кыла турган болсо, ал пенденин дуасы сөзсүз түрдө кабыл болот дейт. Мына ушул убакыт эмне себептен жашырылып коюлган, айтылган эмес десе, ошол пенделердин баардыгын көп ошол убакытка туш болуп калсам экен, ошол убакытты тапсам экен деп көбүрөөк ибадат кылып, дагы көптөгөн соопторго ээ болсун деп мына ушундай максатта айтылган эмес, урматтуу туғандар. Ошондуктан бул жума күнү жөнөкөй эле бир өткөрүп кете турган нерсе эмес, балким бир маанide алганда өтө чоң бир майрам, экинчи маанide алганда өтө чоң бир ибадатка, ошондой эле сооп алганга, пайгамбарыбыз алейхиссаламга салават жеткизгенге чоң бир мүмкүнчүлүк болуп эсептелет, урматтуу туғандар. Эми хадистерге келе турган болсок, Азирет Абу Хурайра разияллаху анху айтат: Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мынтип айтты дейт: "Ман таваддаа фа ахсанал вудуа". Ким
дарат алып жатқанда жақшылап дарат алған болсын дейді. Сумма атал жумада, кейін жұма намазға барса, фадана ва аңсата вастама, кейін ошол жұма намазға барып имамға жақынырақ отыр деді, ең жақын отыр деді. Ва аңсата вастама, ошентип үн чыкпастан вастамаға құлақ төшөп баягы имамдын айтып жатқан хутбаларынын сөздөрүн укту дейт. Гуфир лахума байнаху ва байнал жумаатил ухра ва зиядати саласата айям дейді. Мына ошол пенденин бул жумадан кийинки жумага чейин дагы кошумча 3 күнүнүн Кудай Таала ошол учурда кылган күнөөлөрүнүн майда күнөөлөрүн кечирет дейт. Ама массал хаса факад лага. Элем кимде ким ошол жума намазга барып алып, ошо бир нерселерди кармап, эми ал учурда азыркыдай килем болгон эмес, келип алып ошол шагалдын үстүнө, таштын үстүнө отурганда бир таштарды, майда чүйдө нерселерди кармалап, же болбосо жерлерди колунуз менен чыйгылап бир нерсе кылып отура турган болсо дейт, анда пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат, факад лага, мына ошол таш ойноп отурган адамдар эмне болду дейт? Бул адамдар мына ошол бардык нерсени бир текке кетирип, бошко кетирди ошол убактысын деп, керексиз нерселерди кылды деп пайгамбарыбыз алейхиссалам мына ошондой айтты дейт. Ошондон урматтуу туугандар, бул жума күнү барып жөн эле бир отуруп эме кыла турган нерсе эмес, балким ошол учурда барып имамга кулак төшөп уксак дагы мына ошондо Кудай Таала биздин күнөөлөрүбүздү сөзсүз түрдө кечирет. Дагы бир риваятта келет: "Иза кана яумул жумати фахтасала ар-раджулу ва гасала рa'саху" дейт. Качан жума күнү болгондо дейт, киши жакшылап гусул алып дейт, башын жууса. Сумма татайяба мин атьяби тибихи. Кийин ошол эң жакшы көргөн, эң жакшы мыкты атырынан сепсе дейт. Вала биса мин салихи фиябихи. Ошон эле эң жакшы мына ушундай көчөгө кийип чыга турган жакшы кийимини кийсе. Сумма хаража иля-сала. Ошентип кийин намазга чыкты дейт. Вала мифарриq байна иснаин. Сумма стамаа лил имам. Ошентип баягы барган адамда эки адамдын ортосун бөлбөдү дейт. Көпчүлүк учурда баарыбыз билип жүрөбүз, жумага барган учурда кээ бир адамдар эң аягында келет дагы адамдардын желкесинен, ийиндеринен тепселеп өтүп, качыптыр деп өтүп, эң алдыңкы биринчи сапка өткөнгө аракет кылат. Албетте бул нерсе туура эмес, урматтуу туугандар. Бул нерседе ошол адамдарды кыжалат кылып жатабыз, ошол адамга бир ыза жеткизип, кыйынчылык берип жатабыз, урматтуу туугандар. Ошондуктан жумага келдикпи? Башка бирөөлөрдү аякка жылып туруп, бияка жылып тур деп аларга айтпастан, балким ошол бош жерге барып, ошол жерге олтуруп, ошол жерде деле кутбаны кунт коюуга турган болсок, мына ошол бизге жетиштүү, урматтуу туугандар. Ошондуктан бията айтып атат, "Ола мифарриq байна иснаин", эки адамдын ортосун бөлбөсө дейт, "Сумма стамалил имам", кийин имамды кунт коюуга турган болсо дейт. "Гуфира лаху минал жумати илал жумаа". Жумадан жуманга чейинки күнөөлөрүн кечирет. Ва зиядати саласата айям, андан сырткары дагы 3 күн ашыкча күнөөлөрүнүн бардыгын кечирет деп пайгамбарыбыз алейхиссалам мына ушинтип айтты дейт. Андан кийинки хадисте айтат: "Хамсун ман амилахунна фи яумин катабахаллаху мин ахлил жанна". Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат, 5 нерсе бар дейт. Мына ошол 5 нерсени кайсыл бир пенде ошол нерсени күнүгө аткара турган болсо дейт, Алла Таала ал пендени бейиштиктерден, бейиш элинен деп жазат дейт пайгамбарыбыз алейхиссалам. Ал кайсы пенде экен? Ман ада маридон, ооруну зиярат кылган инсан. Экинчиси ва шахида жаназатан, жаназага катышкан инсан. Ва сама яуман, үчүнчүсү ороза кармаган. Ва раха илал жума, ошондой эле жумага эртерээк барган инсан дейт. Ва атака ракабатан, ошондой эле кул азат кылган инсан. Мына ушул инсандарды эмне кылат экен? Алла Таала эмне кылат? Ушул бейиштик инсандардан деп Алла Таала мына ушул инсанды жазып коет экен, урматтуу туугандар. Ошондон бул жөнөкөй эле нерселер, ооруну зиярат кылуу, жаназага барып катышуу, мына ушундай күнүгө орозо кармаштык, ошондой эле жумага барышса, бул ушундай жакшы нерселерден, урматтуу туугандар. Күнүмдүк жашообузда аткара ала турган жеңил иштерден, жеңил амалдардан. Ошондон ушул нерселерге дагы бирөө өткөн болсо, же болсо мешитке барса, бир жаназа болуп кала турган болсо, аны ишим бар, башкам бар деп кайдыгер карабастан ошентип кетип калган дагы болбойт, урматтуу туугандар. Жаназа бир окула турган болсо, бир 5 мүнөттүк мына ушундай окулат. Ошол нерселерге да кайдыгер карап кетип калбастан, ошол жаназага да катышайлы, урматтуу туугандар. Кама тадину тудану дейт. Сен кандай мамиле кылсаң, эртең ошол эле мамилени көрөсүң дейт. Ошондон, урматтуу туугандар, биз дагы өлүшүбүз мүмкүн. Өлөбүз. Биз дагы ооруп калышыбыз мүмкүн. Ошол учурда биз дагы бирөөнүн зияратына, же болбосо бирөөнүн эмесине муктаж болуп калабыз. Ошондой эле өлсөк дагы бизге дагы бирөө келип жаназа намаз окуш керек, урматтуу туугандар. Ошондуктан башка бирөөлөрдү, өткөн инсандарды кадырлап, сыйлап, ооругандарды кадырлап, алардын дагы акыбалынан кабар алып, жаназасына катышып, мына ушул жакшы иштерди кылсак, жараткан Алла Таалам сөзсүз түрдө, эгер иншалла Кудай кааласа биз өлсөк дагы мына ушу биздин артыбыздан дагы жаназа намазын окуй турган жакшы инсандарды Кудай Таалам дайындап коет, урматтуу тууганым. Ошондуктан
ошол нерсени көз жазымда калтырбастан бейкапар мамиле кылбайлы. Андан кийин хадисте Hazreti Abu Bakr Siddiq жана Имран ибн Хусейн разияллаху анхумалар айтат. Пайгамбарыбыз алейхиссалам мынтип айтты дейт: "Ман ихтасала яумал жумати куффират анху зунубуху ва хатаяху" дейт. Кимде-ким жума күнү гусул ала турган болсо, жуунса дейт, ал пенденин күнөөлөрү жана бардык катачылыктары кечирилет дейт. Фаиза ахаза мин фил маши кутиба лаху би кулли хутватин 20 хасана. Ошентип гусул алып туруп жумага карап жөнөдү дейт. Ал бар бир кадамына дейт 20 сооп жазылат. Фаизан сарафа мин салати ужиза би амали 200 сана. Качан намаз бүтүп намаздан кайтып келе жаткан учурда бул пендеге ушул 200 жылдык амалдын сообу жазылат экен. Пайгамбарыбыз алейхиссалам мына ошондой айтат. Дагы бир риwayatта кана лаху би кулли хутватин амалу 20 сана. Дагы бир риwayatта айтылган экен, ал пенденин ар бир кадам үчүн 20 жылдык амал жазылат деп ушул деп айтылган экен, урматтуу туугандар. Демек, риваяттар өтө көп, биринен өткөн бири абзел, биринен өткөн бири өтө көптөгөн фазилеттерди ушундай баяндайт, урматтуу туугандар. Демек, бул жума күнү жөнөкөй эле нерсе эмес, балким ушул көңүл бура турган нерсе. Анан дагы көңүл бура турган нерсе, эгер дагы бир мечиттин жанында боло турган болсок, ушул мечитке жакын болсок деле биз ошол нерсеге намаздарга бир бейкапар кош көңүл мамиле кылып калабыз. Жумага жакындаганда чыгып башка кылыпчы. Ошондуктан колдон келишинче жума намазга эртерээк барып отурганда ошол нерсени баардыгыбыз өзүбүзгө адат кылышыбыз керек. Дагы бир хадисте келет. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтты: "Ман гасала яумал жумати вақтасала ва баккара ваптакара." Кимде-ким жума күнү жакшылап гусул алып эртерээк намазга барып, амаша валам яркаб, барып жаткан учурда басы барып, валам яркаб бир унаага олтурбасы дейт. Унаага олтурбастан жөө барды дейт. Вадана минал имам, барып туруп эртерээк барып эмне кылды? Имамга жакыныраак олтурду дейт. Фастамага валам ялгу, имамдын айткандардын бардына кунт коюп укту дагы эч кайсы бир пайдасыз нерселерди аткарган жок. Жердеги бир нерселерди кармалап, же болсо бутун кармалап, же болсо телефон чукулап, андай нерселерди кылган жок. Эгерде азыркы күндөгү мисалдар менен айта турган болсок, кана лаху би кулли хутватин амалу сана. Мына ушундай кылган инсанга ар бир кадам үчүн 1 жылдык сооп жазылат дейт. Ва ажру сиямиха ва киямиха. 1 жылдык сооп менен биргеликте ошо 1 жылдын ичинде кандай ороза кармаган болсо, кандай ошо тахажжуд окулган болсо, ошолордун баардыгынын сообу жазылат дейт Пайгамбарыбыз алейхиссалам. Ошондуктан урматтуу туугандар, мына ушул жума күнү бул көңүл бура турган, ошондой эле жөнөкөй эле бир катардагы эле күндөр эмес, балким күндөрдүн султаны болгон мына ушул жума күнү, ушул күнгө жакшылап баардыгыбыз даярданышыбыз керек. Дагы кийинки хадиске көңүл бура турган болсок, Анас ибн Малик разияллаху анху айтат: "Урзатул жумату ала Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямга жума күнү көргөзүлдү дейт. Жааху биха Жибраил алейхиссалам фи каффихи кал мир'атил байда. Аны ошол жума күнү Жабраил алейхиссалам бир аппак бир көзгү сымал кылып Жабраил периште Жабраил алейхиссалам алып келди дейт. Фи васатиха кан нуктатис сауда. Ошол бир аппак көзгөнүн ичинде дейт бир кичинекей бир кара чекит бар эле дейт. Факала ма хаза я Жибраил. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтты дейт: "О Жибраил, бул эмне болгон чекит?" дегенде Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтты: "Хазихил жумаа яризуха алейка раббук." Бул жума күнү сенин Раббиң сага ушуну көргөзүп атат. Литакуна лака айдан, эмне себептен десе, мына ушул жума күнү сен үчүн бир айт, майрам болсун. Вали каумика мин бадик, сенден кийинки келе турган коомуңдун үммөтүңдүн бардыгына ушул жума күнү майрам болсун. Валакум фиха хайрун, мына ушул жума күнүндө силер үчүн өтө чоң бир жакшылык бар дейт. Такуну антал аввал, сен биринчи болосуң. Ва такунул яхуду ва насара мин бадик, жөөттөр жана насара христиандар, булардын баардыгы сенден кийин болот. Мына жактанда урматтуу туугандар, биздин жума күнүбүз, биздин майрамыбыз биринчи келип атат, андан кийинки жөөттөрдүн майрамы, христиандардын майрамы бизден кийинки күндөрү келип жатат, урматтуу туугандар. Сен биринчи болосуң, жөөттөрдүн жана христиандардын майрамы сенден кийин. Ва фиха саатун, эми мына ушул жума күнүндө ушундай бир убакыт бар дейт. Ла ядгу ахадун раббаху фиха би хайрин хуа лаху кусима илла аатаху дейт. Ошол убакыттын ичинде кайсыл бир пенде
Rabbисіне бір жақшылық іште сұрап тұрып дуа қыла тұрған болса дейді, Алла Тағала ал пендеге сөзсіз түрде мынау ошол жақшылықты береді. Ау ятауазу мин шаррин илля дафа анху ма хуа азами минху. Ошондой эле же болбосом ошол пенде ошол убакытта кайсыл бир жамандыктан паана суранып Кудай Тааладан жалынып жалбара турган болса дейт, Алла Таала андан чоң жамандык болса дагы ошол пендеден ошол жамандыкты арыга түртүп жок кылып коет дейт. Ва нахну над'уhu fil ахира яумал мазид. Ал эми мына ошол пендени дейт кыямат күнү, ахиретке барганда яумал мазид, Кудай Тааланын жүзүнө көрө турган күнү, мына ошол күндө урматтуу туугандар, biz ал пендени биз чакырып алабыз деп Жебраил алейхиссалам мына ошентип айтып атат урматтуу туугандар. Демек, жума күнү жөнөкөй эле нерсе эмес экен. Мына ошол жума күндө Кудай Таалам айтат, ошол убакытта бир убакта дуа кылгыла. Мен силерден кандай гана жакшылык сураган болсоңор ошол жакшылыктарды берейин. Менден кандай гана жамандыктардан пана тилеген болсоңор, мына ошол андан дагы чоң болсо дагы ошол жамандыктардан пана тилейин деп Алла Таала пана берейин деп Алла Таала ошентип айтып атат урматтуу туугандар. Ошондой эле акыретке барганда Жабраил периштеси мына ушундай периштелер эмне кылат экен? Кудай Таалага жолуга турган күнү эмне кылат? Мына ушул пендени өзүбүз чакырып алабыз деп ошентип айтып атат урматтуу туугандар. Демек, урматтуу бир тууганым, ушул көңүл бура турган маселе өтө чоң бир фазилеттер айтылган. Анын да бир хадиске карай турган болсок, инна яумал жумати ва лейлатал жумати 24 саатан дейт. Чындыгында жуманын күнү менен түнү дейт, бул 24 сааттык убакыт. Лейса фиха саатун илля валиллахи фиха 600,000 атиқин минан нар. Ошол учурда бир убакыт бар дейт. Ошол убакытта Кудай Таала ошол тозоктон 600,000 пендени тозоктон азат кылат дейт. Андан кийинки рави айтат, Анас радhiyallahu айтат, биз Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын алдынан чыктык дейт. Фадахална ала Хасан. Кийин Азрати Хасан радhiyallahu كردك فذكرنا له حديث ثابت فقال سمعته وزاد فيها كلهم قد استوجبوا النار dedi. Ошентип айтып атканда кийин айткан экен, булардын бардыгы истаужабыннар, тозак важип болгон адамдарды Кудай Таала ошол жума күнүнүн урматына 600,000 ошентип куткарат экен, урматтуу туугандар. Ошондуктан ушул жөнөкөй эле күн эмес, балким ушул күндүн урматына эмне болот атат, урматтуу бир туугандар, көптөгөн инсандар, тозак важип болгон инсандар жума күнүнүн урматына азаптан кутулуп жатат. Андан кийин хадиске келе турган болсок, ан Аби Лубаба ибн Абдул Мунзир радhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Абу Лубаба ибн Абдул Мунзир радhiyallahu anhu айтат, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты, инна яумал жумати саййидул айям. Чындыгында жума күнү бул күндөрдүн эң мырзасы, эң султаны дейт. Ва азамуха индаллах. Күндөрдүн Алла Тааланын алдындагы эң чоңу мына ушул жума күн. Ва хуа азаму индаллах мин яумил асха ва яумил фитр. Мына ушул жума күнү Алла Тааланын алдында айт майрамынан дагы, жана Курбан айт майрамынан дагы, жана Ороз айт майрамынан дагы абзелирээк, чоңураак дейт. Эмне себептен десе, ва фихи хамсу хилалин, мына ушул жума күнүндө 5 өзгөчөлүк бар дейт. Алар кайсылар десе, халакаллаху фихи Адам. Ушул жума күнүндө Алла Таала Адам алейхиссаламды, Адам атабызды жараткан дейт. Ва ахбаталлаху фихи Адама илал ард. Мына ушул жума күнү Адам алейхиссалам бейиштен жерге түшкөн дейт. Ва фихи таваффаллаху Адам. Ушул жума күнүндө Алла Таала ушул жума күнүндө Адам алейхиссалам дүйнөдөн кайткан дейт. Афихи саатун ла ясалуллаха фиха ал-абду шай'ан. Ушул күндө ушундай бир убакыт бар дейт. Эгерде ошол пенде Кудай Тааладан бир нерсени сурай турган болсо, илля атаху яху ма лам ясал хараман, ага сөзсүз түрдө берилет дейт. Бирок бир шарт бар экен, ошол пенде арам нерсени сурабаш керек экен, урматтар. Эгер арам нерсени сурабаган эле болсо, болду адал эле нерсе боло турган болсо, Алла Таала ал пендеге сөзсүз түрдө берет. Ва фихи тaqуму саа, мына ушул жума күнүндө кыямат кайым, акырет, мына ушунда кыямат болот деп Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат. Ма мин малакин муқарраб ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة. Кайсыл бир Кудай Таалага жакын периште болбосун дейт. Же асман болсун, жер болсун, шамал болсун, тоолор болсун, деңиз суу болсун, бардыгы мына ушул жума күнү келгенде алар коркуп турат экен, урматтуу туугандар. Демек,
акыреттин акыбалдарына, ушундай эле кабыр азаптарындагы бизден башка инсан менен жинден башкасынын бардыгы, жаныбарлардын бардыгы мына ушул кабыр азабыны, мына ушул жума күнүн коркунучуну, мына ушул нерселердин бардыгыны бизден башкасы билип турат, урматтуу туугандар. Болгон эле биз инсан баласы азыркы күндө өтө чоң бир бейкапарчылыктын, капилеттиктин арасындабыз, урматтуу туугандар. Демек айтып атат, кайсыл бир Алла Таалага жакын периште болбосун, асман болсун, жер болсун, шамал болсун, тоо болсун, мына ушул деңиз болсун, мына ушул күнү алардын бардыгы ушул жума күнүнөн коркуп турат экен. Эмне себептен десе, мына ушул жума күнү кыямат кайым болот, урматтуу туугандар. Ошондуктан ушул нерсе, ушул өтө чоң бир күн, ушул күндө акыретибизге да өтө чоң бир соопторду алып калсак болот. Андан кийин хадиске келсек, Анас ибн Малик разияллаху айтат, марфу хадисте: "Инна Аллаха табарака ва тааля лайса битарикан ахадан минал муслимина яумал жумати илля гафара лах." Жана Алла Таала мына ушул мусулмандардан кайсы бир бенде болбосун, ошол күнү анын күнөөлөрүн кечирет дейт. Мына ушул ошондон урматтуу туугандар, эң акыркы хадис менен ушул хадисти айтып токтололу. Хадисте келет: Абу Бурда ибн Аби Муса разияллаху айтат: "Кала ли Абдуллах ибн Умар разияллаху анхума." Умар разияллаху баласы Абдуллах разияллаху айтты дейт: "Асами'та абака юхаддису ан Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям фи ша'нил жум'а." Сен атаңдан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жума күнү туурасында айткан хадисти уккансыңбы дегенде, ал айтты дейт: "Факала култу наам." Ооба дедим дейт. "Сами'туху якул." Атам мынтип айткан дейт. "Сами'ту Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям якул." Пайгамбарыбыз алейхиссаламдан уктум дейт. "Хияма байна айяджсал имам ила ан туктасала." Мына ушул жума күнү качан десе, жума күнү жуманын убактысы качан десе, ошол имамдын алдынан отуруп намаз бүткөн убакытка чейин деп намаз бүткөн убакытка чейин деп ошентип айтты дейт. Демек, урматтуу туугандар, ушул биздин негизги темаларыбыз, негизги айтайын деген маселебиз бул жума күндө мына ушул адепти сактай турган болсок, жума намазы бул аз эле убакыт ичинде бул жакта хадисте бизге көргөзмө берилгендей, ушул жума намазы имам хутба кылып баштады, ошол учурдан баштап ушул адептерди сактай турган болсок, намаз бүткөнгө чейин мына ушул нерселерди аткара турган болсок, буюрса Кудай Таала бизге өтө чоң бир соопторду насип кылат. Жараткан Алла Таала бардыгыбызга мына ушул айтылган аяттарга, хадистерге туура амал кылганга мүмкүнчүлүк берсин. Мына ушул аят хадистердин берекеси менен дүйнө акыретте бактылуу бололу иншалла. Мына ошону менен биргеликте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям акыретте өзүнүн шафаатын алсын. Саллаллаху таала аля набийина Мухаммади ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Алхамдулиллахи rabbil alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.